Элинада Аселге караганда 4 эсе көп акчасы бар. Элина Аселге 150 сом бергенден кийин аларда экөөнүндө тең бирдей акчасы калды. Аларда канчадан акчасы болгон? Демек, макетин түзөбүз. Асел жана Элина. Бир кандайдыр бөлүктөгү акча жана Элинада Аселге караганда 4 эсе көп акчасы бар. Элина Аселге 150 сом бергенден кийин аларда бирдей акчасы калды. Аларда канча акча болгон? Биз көрүп тургандай, Элина бир бөлүк акчасын берсин Аселге. Ошондой эле дагы бир бөлүгүнүн жарым акчасын берет Элина. Демек, бул жерибиз 150. Демек, Аселге берген акча 150 сом. Аселге берди Элина. Демек, биз көрүп турган 1,5 бөлүк акчаны Элина Аселге берди. Бергенден кийин аларда тең бирдей акча калды. Аларда канчада акча болгон? Демек, 150 сомду биз бөлөбүз 3 бөлүккө, себеби бул бөлүгүбүз, жарым бөлүгүбүз жана Аселге берген 1,5 бөлүк бул 3 барабар бөлүккө бөлүнөт. 3кө бөлсөк, анда 50дөн. Ар бир бөлүк 50 сомдон. Демек, биз көрүп тургандай, ар бир бөлүк 50 сомдон. 150 сом Аселге берилди. Мындан демек, бир бөлүк, ар бир бөлүктү бөлөбүз. Бир бөлүктүн жарымы 50 сом. Мындан биз Аселдин акчасы биз көрүп тургандай 2 бөлүк көбөйтүлгөн 50 же болбосо 100 сом. 100 сом болгон. Ал эми Элинанын акчасы 4 бөлүк, 4 эсе чоң. 4 көбөйтүлгөн 100. Бул жерибиз 100. Бул жерибиз 100. 4 көбөйтүлгөн 100 же болбосо 8 бөлүк көбөйтүлгөн 50. Ар бир бөлүгүбүз 50 сомдон болсо 400 сом. Демек, жооп Аселде 100 сом. Ал эми
Элинада 400 сом болгон.